Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстан элин жана өлкө президенти Сооронбай Жээнбековду Курманайт майрамы менен куттуктады. Акыркы жылдары биргелешкен күч аракеттерибиз менен эки өлкөнүн элибиздин ортосундагы боордоштук, достук жана коңшулук мамилени бекемдөөгө жетиштик. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелер эки өлкөнүн өсүп өнүгүшү үчүн, туруктуулугу үчүн бекемделе берерине күмөнүм жок деп айтты. Мындан тышкары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондон да Кыргызстан элине Курманайт майрамына байланыштуу куттуктоо телеграммасы келди. Анда айтылгандай, айлатка кубанычтуу майрамынын эзелки салттары өз ара түшүнүшүүнүн, өз ара колдоонун, ошондой эле эки элдин достугунун бекемделишине түрткү берет. Курманайт майрамына карата Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов да Кыргызстан элин жана өлкө президенти Сооронбай Жээнбековду куттуктады. Анын айтуусунда Курманайт майрамы кылымдардан бери гуманизмдин жогорку руханий баалуулуктарын, боорукерлик менен кайрымдуулукту символдоштуруп келе жаткан эң сонун майрамдардын бири. Бул ыйык майрам бардык мусулман элинин ортосундагы биримдик менен ынтымакты бекемдетет. Бүгүн 31-июлда Кыргызстанда Курманайт майрамы белгиленип жатат. Бул күнү курмандык чалынып, жыт чыгарылып, жарандар бири-бирин куттукташат. Курмандыкка чалынган мал жандыктардын эти өлкө боюнча муктаж адамдарга, студенттерге, кары-картаңдарга, балдар үйлөрүнө таратылып берилет. Быйыл эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу айт намаздары борбордук аянтта жана мечиттерде окулган жок. Кыргызстандын муфтияты элге бири-бирине айттап барбай үйдө өз үй бүлөсү менен тосууну сунуштайт. Бүгүн 31-июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетинен 14 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында Бишкекте 2 бейтап каза болду. Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусу боюнча 4, Баткен облусунда 1 бейтап. Илдеттен көз жумгандардын жалпы саны муну менен 1378-ге жетти. Акыркы 1 сутка ичинде коронавирустун жаңы 662 учуру катталды. Бишкекте 221, Ош 52, Чүй облусу 42, Ош облусу 81, Талас облусу 47 учур. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны муну менен 35805-ке жетти. Аталган илдеттен айыгып чыккандардын саны акыркы суткада 1052-ни түздү. Илдеттен жалпы 25526 бейтап сакайды. Бишкекке 31-июлда Орусиянын Новосибирск шаарынан Кыргызстандын 184 жараны келди. Алар үчүн авиатрафик авиакомпаниясынын Новосибирск-Бишкек багыты боюнча аба каттам уюштурулган. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул каттам менен Новосибирск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Түштүк Сахалинск, Хабаровск, Красноярск, ошондой эле Сибирь федералдык округунун башка шаарларында жашап иштегендер келишти. Жүргөнчүлөрдүн тизмеси Новосибирск шаарындагы башкы консулдукка кайрылуунун негизинде кезек менен түзүлгөн. Ага кош бойлуу, жаш балалуу аялдар, улгайгандар, Новосибирск клиникаларында операция болгондор, депортациялангандар жана Сибирь жогорку окуу жайларында окуган студенттер кирген. Бул учак менен Новосибирск облусундагы кыргыз диаспорасынын 2 ИВЛ аппараты жана 200 000 рубльдан ашык суммадагы дары-дармектерден турган гуманитардык жүк келди. Тим чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган жарандарды кайтаруу боюнча иштер уланып жатканын билдирди.